Kalganını sebep bulup kirgizbey atышат да, аларга деп силер аккредитациядан өткөрсүңөр, бул шайлоону өткөрүп, андайга киргизбей коюш мүмкүн эмес. Эгер ошондой болуп атса, мен азыр Борбор шайлоо комиссиянын мына Оштогу шаардагы жетекчисине тапшырма берейин, андай кетилбесин. Жогорку кеңешке да шайлоо болуп атканда ушуну киргизбей койду эле могу ХБК жактан. Кандай бир чара көрдүңүз беле ошондо? Эми бул киргизбей койгону боюнча атайын буну бышкан шайлоо участкалардагы шайлоонун төрагалары, мүчөлөрү боюнча булар Борбор шайлоо комиссия жооп бериш керек. Сиздер мыйзам чегинде аккредитациядан өткөндөн алар милдеттүү түрдө киргизиш керек. Мен азыр эгер ошондой мүчөчтөр кетип атса, азыр барып туруп мен тапшырма берейин. Шайлоо мына бардык ызычы тополоңдор ушу шайлоонун аркасында келип атат. Ошон үчүн биз бир дагы адамга, шайлоочуга дагы, же болбосо журналисттерге дагы мындай тоскоолдук кылбашыбыз керек. Себеби шайлоо ачык айкын өтүшү керек деген ойдомун.